Алмаз Акынжанович, мен ошол кадр маселесинде мен таң калып атам да. Гостройдо мына январда акыркы биз келгенден бери 3 жылдан бери 3 жолу 4 жолу мен Гостройдун жетекчиси алмашып атат. Ошондуктан дагы Гостройдун орду жок болуп атат да. Капиталдык салымдар беренесин боюнча биздин депутаттардын айткан тапшырмасы дагы аткарылбайт көпчүлүк мезгилдерде. Көпчүлүк мезгилдерде ал четте калып атат дагы. Минфин менен биз биргелешип иштеп калабыз. Көпүнчө өкмөт менен биргеликтечи. Мына азыр дагы мына Орунтай Нурдан Кемелович деген дагы бул өзү юриспруденцияны бүткөн МВДнын академиясын бүткөн бала экен. Курулуш маселесине эч кандай тиешеси жок. Ошол эле мезгилде тажрыйбалуу адистер жүрөт иштеп албастан. Анан мен кече эмне үчүн мен бул маселеге токтолгонго мажбур болуп атам. Кече мен чакырсам, мен 90 депутаттын ар бирине барганга убактым жок. Менин өзүмдүн графигим бар деп, милицейский мүнөзү менен ошондой жооп бериптир. Кайра звонок кылдырып атып келип, 5 минут отурбастан кетип калдык. Колунда ручкасы да жок, кагазы да жок, материалдары да жок. Келип алып айтат, мен дейт ушул ишти жакшы билген балдарды жөнөтөмүн сизге. Ошону менен такташып алаң дейт. Мен анын катардагы адистерим менен эмес, жетекчи катары капиталдык салымдар беренеси боюнча жумушту биргелешип жасайлы деп чакырдым да. Мындай болбойт да, ордунан туруп алып, 5 минутка чыдабастан ордунан ыргып туруп алып туруп жөнөп кетти. Мен таң калдым. Мен сизге сүйлөп атам го бул маселелер боюнча. Мен сизди чакырып жекече маселе боюнча чакырган жерим жок. Мен Окат районундагы бүт капиталдык салымдар берене боюнча объектилерди салыштырып алайын, биргелешип иштейлик деп мен чакырдым. Бул эмне деген жетекчилик? Десем, менин дейт зарыл жумуштарым бар деп 5 минутка отурбастан кетти. Мен дейт тиешелүү адамдар жөнөтөм дейт. Ал өзү тааныштыгы болбосо, колунда материалын көтөрүп келбесе, даяр турган нерсеге өзүнүн ой жүгүртүүсү болбосо, эмне деген жетекчи? Ошондуктан ар бир тармакка өзүнүн кесибин билген адамдарды коюш керек да, жетекчи кылып, идеясы бар, позициясы бар, көз карашы бар, мамлекеттин ишин алдыга жылдыра турган. Эми 5-6 здание имараттарды бузуп талкалап коюп эле пиар жасалып аты чыгып калса эле ушуну алып барып койгонубуз менен мамлекеттин өзүнүн ишин алдыга тарта ала турган кадрларды коюш керек да. Бул баланын орду ошо милицияда, органда иштей турган бала экен, курулушта иштей турган эмес. Ошондуктан жаман көрбөгүлө, мен туура сөздү айтып атам.